Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Кандай сен соңуз жакшы канча атасыз? Балдарыма бар элекмин. Эртең барып келейин деп атам, но барганы менен без толкканда контакт болбош керек. Мончи айнектен карап, балдарымычы. Анан келе берет экенмин да. Ошого ойлонтам, барсам, барбасам, пропуск бар, бардыгын алып даярдап койдум. Но айнектен карап, коюп келе жалко болуп атат. Ассаламу алейкум, ардактуу агалар, эже карындаштар, жалпы эле достор, ардактуу замандаштар. Мен мынау блогерлер дейбизби, же журналисттер дейбизби, ушуларга бир аз кайрылуу жасагым келип турат. Кайсы эле сайтка кирбе, Facebook'ка, ошондой эле YouTube'ка, кайсы эле жерге кирсең, бул блогерлерби, журналисттерби укмуштуудай тема коюпса. Мисалы атып кетти, коюп кетти, союп кетти, тигиндей болду деген темаларды. Бирок лентасына кирип карасаң, ошол темага ылайыктуу келген нерселер жок да. Силер эмне подписчик көбөйтөйүн деп атасыңарбы, же кандай максатта кыласыңар билбейм. Мында бир жакшы жак менен жаңылык алып келсеңер болбойбу? Кайсы сайтка кирсең, тескери. Жакшы иштеп аткан кадрларды деле ушундай шубаган нерселер жазат экенсиңер. Мындай жакшы иштегендерди, жакшы иштеп атат деген нерселерди бир жаштарга үлгү болуп, жаштарга күзгү болуп, бир алгылыктуу иштерди кылганга барыңар көмөк көрсөтсөңөр абдан жакшы болмок. Кеч генерал Сүйүн Өмүрзаковду бир журналист жамандап атат. Бул такыр иштебейт, такыр мындай, үйдөн чыкпай олтурат дегендей теманы кылыптыр. Анан мен Сүйүн Өмүрзаковго эч кандай жакындыгым жок. Ал киши Каракылжадан болсо мен Чоңулайдан. Бирок ал киши мына Facebook'тан көрүп атабыз, интернеттен көрүп атабыз. Жалал Абадтын бүт райондорун кыдырып чыкты. Элге колдон келишинче иштеп атат. Бул кишини эми баарыбыз билебиз, миңдеген спортсмендерге жардам берип, Кыргызстандын желегин желбиретип келип атат балдары. Ошондой эле эми анын балдардын ичинен жакшысы бар, жаманы бар. Аны ага шубаштын кереги жок. 10 жыл мурун түшкөн сүрөттөрдү ага чаптап, болбогондой сөздөрдү айтып, жамандаш бул туура эмес. Эми адам баласы болгондон кийин кудайлыкты айтып үйрөнүш керек. Жакшы иштеп аткан кадрларга эмнеге буттособуз, эмнеге таш коебуз, эмнеге чукур казабыз? Жакшы иштеп аткан кадрларга дем бериш керек, күч бериш керек, идея айтыш керек, ошондуктай колдой билиш керек. Мен ал киши менен аласа бересем, же мамилем жок. Бирок чындык үчүн айтып коюш керек. Кече жакында дагы бир министр, жакшы иштеп аткан министрлерге бирөөнүн сүрөтүн коюп, аны шубап атат, бир блогерби, бир журналистпи. Мындай кылган туура эмес. Кыргызстанда мисалы жакшы иштеген кадрлар бар. Алардын жакшы жагын айтып, мактап, ошондой эле ошолорго бир жакшы жол ачыла тургандай шанс түзүп беришибиз керек. Мен мисал катары айтайын, айылда бир жол салып атсам, айылдын бир 10 тургуну келип, ой сен жолду тегиз салбай жатасың, кыйшык салып атасың деген нерсени айтса, мен иштегим деле келбей калат да туугандар. Андыктан жакшы иштеп аткан кадрларга колдон келишинче жардам көрсөтөйлү. Мен кеч ошол Сүйүн Өмүрзаковду жамандап аткан журналистке бир топ сөздөрдү айттым. Эмне кыласың? Бул эми бирөөнүн заказын аткарып атабы, башка кылып атабы белгисиз. Бирок бул Аллага да жакпайт. Жакшы иштеген кадрларды колдошубуз керек. Эми жаман деп Кыргызстандын бардыгын жаман дегенде эмне чыкмак? Бизге Россиядан бирөө келип иштей бермекпи? Казакстандан келип иштей бермекпи? Же Өзбекстандан келип иштей бермекпи? Же Тажикстандан келмекпи? Жок. Өзүбүздүн кадрларды өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Өзүбүз жол ачышыбыз керек. Биз тарыхты алып караганда деле кандай кыйын кишилер, кандай жакшы кишилерди ушул каралоо менен, жамандоо менен, артка тартуу менен бардыгынын жолун тосуп, өлтүргөнүн өлтүрүп, кууганын кууп үйрүп атабыз. Бирок бул туура эмес туугандар. Жакшы деген кадрларга колдон келишинче, ага эже карындаш достор, ар бириңиздер жагымдуу маалыматты чыгарып, жаман иштегендер ошол боюнча калсын, жаман бойду. Бирок жакшынын жакшы жагын ашырыш керек туугандар. Айтыш керек, макташ керек, ошолорго дем бере тургандай колдон келишинче баарыбыз
жакшы маалыматтарды бөлүшүбүз керек. Эми караласаң, Кыргызстанды бүт каралап койсоң болот, бардык адамды. Эми сүрөткө кээде ит менен деле түшүп коесуң, кээде ат менен түшүп коесуң, кээде уй менен түшүп коесуң, сүрөтүн чаптай коюп же башка кыла коюп же болбогон бир теманы коюп, аны каралоо бул өтө туура эмес. Өтө туура эмес. Ошондуктан блогерлер, журналисттер, анча-мынча активисттер колдон келишинче жакшы маалыматты бөлүшүңүздөр. Сиздерден сураныч. Кыргыз эли азыр бир аз оор күндө турат. Ушундай күндөрү бир жагымдуу, жакшы маалыматтарды бөлүшкөнгө баарыңыздар салым кошушуңуздар керек. Сайттын бардыгы каралоо менен, жамандоо менен уланып атат күнүгө. Эми тууру китеп окуйсуң, 2-3 саат китеп окуп, кайтып келип Facebook'ка киресиң, кайтып келип эле ошол YouTube'ка киресиң. Бирок болбогон тема, болбогон сөз, болбогон каралоо менен жакшы инсандарды дагы жолдон чыгарып атасыздар. Бул туура эмес деп ойлойм. Баарыбыз жакшы жолго түшөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Исмаил Матраимов Кайрымдуулук фонду Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине 500 ун жардам көрсөттү. Алар элдин коопсуздугу үчүн тартипти камсыздап, күнү-түнү кызматтап жүрүшөт. Тартип сакчыларына ыраазычылык билдирип, бекем ден соолук каалайбыз, деп жазган Жогорку Кеңештин депутаты өзүнүн Facebook баракчасынан Искендер Матраимов. Бул ар бир кызматкерге жардам катарында көргөзүлгөн экен. Бүгүнкү күндө бардык каптын 500 каптын баарын толугу менен түшүрүп алдык. Ош областык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин атынан Исмаил Матраимов атындагы фондко терең ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошондой эле 8 апрель күнү Искендер Матраимов өзүнүн Facebook баракчасынан республиканын аймагына тарап жаткан гуманитардык жардам Талас облусундагы жетип, аз камсыз болгон жана жардамга муктаж үй бүлөлөргө таратылып берилди. 50 тонна un жана 3000 дана бет капты жергиликтүү бийлик жана активдүү жаштар тиешелүү даректерге жеткирүүгө көмөк кылышты. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары, ишемби күнү Талас облусуна дагы кошумча 50 тонна un жөнөтүлөт. Белгилей кетчү нерсе, касиеттүү Талас жергесинде илдет катталган жок. Исмаил Матраимов Кайрымдуулук фондунун жамааты таластык туугандарыбызга ден соолук каалап, кырсык оорулардан алыс болуңуздар деген тилегибиз менен билдиребиз, деп кошумчалайт Жогорку Кеңештин депутаты өзүнүн Facebook баракчасынан Искендер Матраимов. Кыргыз элинин башына ушундай кыйын күн түшүп атканда, мына ушунга окшогон жигиттер колдоо көрсөтүп, жакыр адамдарга жардам берген жатат. Исмаил ата фонду, Искендер Матраимов жана анын үй бүлөсү ошол Исмаил атанын балдары негизинен колдойт. Анан кийин ушундай Кыргыз элинин башына апат түшүп атканда 7 дубанга жардам деген дагы бир жакшы проект болгон. Ошол проекттин алкагына биздин Талас областына дагы келип баштады буйруса. Ушул убакка чейин карантин болуу элекке чейин Исмаил ата фонду бүт Кыргызстанга жардам берип келген. Ошол эле ирригационный системаларды чоң-чоң проекттерден биздин жаш өсүп келаткан студенттерге колдоо, оор акыбалда жаткан кишилерге операцияларга жана башка спорт тармагына, дин тармагына көп жагына жардам берип келген. Кыргыз элинин башына ушундай кыйын күн түшүп атканда, мына ушунга окшогон жигиттер колдоо көрсөтүп, жакыр адамдарга жардам берген жатат. Мына ушулардын ушундай жумуштарына элибиз аябай ыраазы болуп атат. Алтынбек алып келген кийимдер келди, түспөс формалар өзү кийип берди байке. Эми бүгүн баары керектүү жерлерге таратылат. Жана постто турган сотрудниктерге жана эмелерди турсак го. Мына
өзгөчө абалды посттарда турган милициянын сотрудниктерине, посттарда турган пограничный службанын сотрудниктерине, МЧСнин, ошол жерде турган жана врачтардын сотрудниктерине бүт ушулар таратылат. Жанагы изоляционный, жанагы химический заводдордогу спецодежда ушундай, именно ушундай убакытка даярдалган. Жардам келди Улукбек Ормонов депутат акабыздын атынан айылда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам келип ун таркатылып атат. Сараке. Не дейсем, рахмат улук, ушунчалык элди сыйламай, элге кадырың бар экен. Эл да сенден ушу үмүттөнүп, эмне сөзү дагы башчы болуп жүргөнсүңөр ушу элге. Элдин баары ыраазы болуп, ушу алган мунга сага фата дуасын берип атышат. Ишиңде ийгилик болсун, бала чаган менен тынч болуп, ушул апаатта тынч аман баарыбыз чыгып кетели. Бул помощтор мындай помощь эмес, башка помощь бергиле. Мындай оор сыркоо эмес, жакшы күндөргө таркаткыла. Айтканыңыз. Мындан кийин жакшы күндөр болсун. Рахмат улук. Байлуулук, рахмат. Ушундай өмүрүңүз uzun болсун, денсаулыгыңыз чоң болсун, дайыма ушундай күндөрдү жакшы күндөргө таркатем. Бул вирустан чыгайлы муктаймын. Айткан. Денсаулык берип. Рахмат. Өзүбүздөн алыстан чыгайын деп. Элден атын атаса куту сүйүнөт дейт. Улуга рахмат сизге. Өмүрүңүздү берсин, денсаулык берсин. Эли журтубуз менен, Кыргызстаныбыз менен баарыбыз тынч болойлу. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.